Кыргызстанда согуш болуп жаткан ислам мамлекеттерине барып келгендер бар. Алардын айрымдары адашып калышса, кээ бирөөлөрү атайын барышкан. Барып келгендер соттолуп өзүнүн жазасын алып атат. Ал эми калгандары, адашып калгандарды коомчулукка биз кантип кайтарыбыз керек? Же кайтаруу мүмкүн эмеспи? Бүгүн биз мына ушул Сириядан келгендердин абалы тууралуу кеп кылабыз. Студиябызга активдүү жаштарды, ошону менен бирге эле адашып келгендердин жакындарын дагы чакырып алганбыз. Анда эмесе азыр биз сиздер менен чогуу сюжетке көңүл бурайлы, андан кийин талкуубузду улантабыз. Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылынын 29 жаштагы тургуну Фарух Мадрахимов Сирияга барып келгендердин бири. Айтымында Сирия тууралуу маалыматты 2013 жылы өзүнүн чакан ашканасынан келген кардарлардан угуп калган. Ошол эле жылы ал акча табуу максатын көздөп Сирияга жөнөп кетет. Бишкек аркылуу Стамбулга учуп, андан ары Сирияга жеткен Мадрахимов материалдык каражаты жок, мекенине араң кайтып келгенин айтып берүүдө. Ушул маалда кызыгыш башталган да. Башталып туруп ушу кыйналып аткан экен дегенде просто өзүмен барып көргүм келди да, эмне болгон оякта депчи. Андан кийин ошо менен эле барып көрүп, оякка барганбыз. Через Бишкек аркылуу Стамбул менен кетип туруп, оякка бардык. Ошол жерден эле границадан бир өткөндөн кийин машиналарга апарып бир жерге апарды, бир лагерге. Ушундай стройка болуп аткан жергечи. Ушака апарып, ошол жерде стройка, ушундай военный подготовка өтө турган баягындай немелерди курушубузду айтты да. Андан кийин биз ушака алып кетебиз бир 2 айдан кийин деди. Бир ай өттү, 1,5 ай болгон маалда уже мен кетким келип, бу жакта слишком неме болуп калды да. Эмне себептен кеткиңиз келди? Ал бир мындай коркунучтуу болду магачы. Кичине бир жакпады да. Мен ойлогондой эмес да аяктачы. Андан кийин кетким келип, сразу эле уже ичимен эле башка болуп неме болуп кетти да. Биздин жогорудагы каарманыбызга салыштырмалуу Исмаилжан Мамажанов Сирияга мусулмандарды коргойм деген максатта адашып барган. Ал 2013 жылы өзү жашаган Кашкар кыштак айылындагы тааныштары аркылуу сириялыктар менен байланышып, кантип кетүүнүн жолдорун аныктаган. Андан соң өз каражатына билет алып учуп кеткен. Согуш талаасына жетип чындыкты билген соң Мамажанов Кыргызстанга кайтуунун айласын издеп келген соң жоопко тартылып 5 жылга соттолгон. Бир айдан ашык тургандан кийин мен кылган ишим туура деп эсептей жүргам да. Анан уюмдар бири менен согуша башташты. Мен ойлонуп калдым да. Бул жерге баргандан кийин, бир мусулман болгондон кийин, бул инсандар бирле болуш керек деп ойлоп жүрчү элем да. Андай эмес экен. Бири менен согуша башташты. Мусулмандар бири менен өлтүрө башташты. Мен ойлонуп калдым да, эмне себептен мындай болуп атат. Кийин бул уюмдарды арасында болгон мындай нелерди көрүп кайтыш ният болуп калды да. Туура кылган иште туура эмес экен деген пикир келе баштады. Сириядагы кандуу согушка барып келген бул эки жаранга УКМК тарабынан кылмыш иши козголгон. Алар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси боюнча соттолушкан. Ал эми Ош облусунун Кара Суу районунда Сириядагы согушка катышып келгендердин 27% соттолгон жана көпчүлүгү диний радикалдуу топторго кошулуп, согуш учурунда каза болушкан. Согуш талаасына баргандардын 90% 30 жашка чейинкилерди түзөт. Кыргызстанда диний экстремисттик себеп менен учурда 185 жаран абакта олтурат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле азгырылып барып келгендер дагы көп экен. Анан студиябызга дагы чакырып алганбыз биз. Кимсенбаев Мурадыл мырза, сиз оюңузду айтсаңыз. Менин билишим боюнча балаңыз адашып барып калган, Кантип барып калган, негизи эмне максат болгон анда? Сиз билгенсизби, билген эмессизби? Менин баламы у жакка кетишиде максат өзү 2008-жылдарда Кара Сууга Алаудин Мансурдун мачитке барып ашыда илим алышты баштайды. У жерде бир канча илим алады, бир жылча Алаудин Мансурдун мачитиде, Рашатхан деген мачитиде. Ундан кийин мына Оштагы Патрестал деген немеде мачитте. Чубак Хажынын программасы боюнча жатып туруп 3 ай окуймуз экен деп, шу жерде кийин булар окуйду. Мен барганмын немесин имамды алдыга. Канака силерни окумайлар бу дегенден кийин биз Чубак Хажынын программасы менен окуймуз. Разы болсойлар
Maşada yatadı, 3 mahal tamağını nima qiladi, bir jumasiga bir uyga boradi degan. Bir Siriya to'g'risida ham gap yo'q, boshqa ham yo'q. Dag'ashi masjidga borib, saboq olib, u qilib keladi. Bir kun keliblar. Bizlar 3-4 ta bolalar Aslonobodga borib dam olib kelamiz deb. Seshanba kunida chiqib ketdi. Shunaqa ro'za oyi edi, ro'zaning 27-si edi. Kecha soat 2da chiqib ketgan. 3 kishi, o'g'lim bilan 4 kishi. Ertasi o'tdi, indiniga yetib oldi degan xabar kelmagan ekan, men zvont qildim. Bir jumagacha xabar bo'lmadi. Keyin u yerdan Turkiyadan xabar zvont etib qoldi menga. O'zi. Dada, biz Turkiyaga keldik. Inshaalloh men bu yerga masjidga o'rnashdik. Masjidda ham o'qiymiz ekan, ham ishlaymiz ekan. Ilm ham olamiz ekan, ish ham jumush ham qilamiz ekan. Men so'yindim. Ha endi niyatiga yetib o'qishga nima qilsa, ishlasa, semeyniy byudjetga foydasi tegadi shekilli deb. Shu bo'yicha 6 ay, 7 ay nima bo'lgan yo'q. Svязь bo'lgan yo'q. 2011da ketgan bo'lsa, bugungacha shu bir xabar keldi o'ldirib, o'liktirigini bilmayman. Demek balanız al жактан qaytib kelgen жоқ, Анан Жоқ. өлгөнү тириги Endi o'ldi deb menga сообщение keldi. Sizga kim жиберди аны? Rossiyadan biroz nimasini ko'rsatdi. Internet bo'yicha birovga nima qilgan ekan. Menda uni internet oladigan mahallada bir bolaga jo'natgan ekan, olib kelib ko'rsatdi. Mana telefonda bunday qilib. Og'izlarini tangib, bu yerda qon, oyog'i nima, mana shunday nimasini ko'rsatdi. Undan boshqa men informatsiya mana bugungi hozirgi soatgacha hech narsani bilmayman. Ушул Ош областынын казиятынан дагы Нурбек Орунбаев мырза келип отурат. Сиз айтсаңыз, негизи эле ушул тууралуу эмне деп айта аласыз? Жана бизде Мурадыл агабыз айтып өткөндөй, баласы мечитке барып, анан мечиттен нары азгырылып кетти дейт да. Бул боюнча биз айта турган болсок, албетте бизге баардык нерседе дин эркиндиги берилген, бирок ошо менен кошо чектер дагы бар. Ар бир адам мечитте мисалы расмий имамдар отурат. Мечиттердин имамдары мындай Сирияга бир гана багытка, башкага алыш мүмкүн эмес. Бирок ар бир ата-эне эми ар кандай көрүнүштөр болушу мүмкүн, бирок ата-эне ошол баласын берип жатканда мечитке барабы, башкага барабы, дин илимин окуганда расмий бир имамга жетелеп барып, расмий бир медресенин мугалимдерине апарып тапшырыш керек эле негизи. Мен бул агайындын сөзүн эмес, жалпы эле айтып атам. Жөн эле окуп атат деп сүйүнүп коюп, жашырын бир жерде окуп аткан мүмкүн. Бизде Кыргызстанда Ханафи мазхабы алыма түрдө акыйдасы, Ахлүсүнна вал жама акыйдасында баардык иштер алып барылат. Бул акыйдадын, бул багыттын ичинде эч кандай Сирияга жана Сириядан башка мындай терс көрүнүшкөн мындай экстремисттик, террористтик бир андай багыттар жок. Ошондуктан ар бир ата-эне, коомчулук баардыгы жоопкер болуш керек. Иштин баардыгын болгондон кийин аякка бияка шылтабастан негизинен ар бир үй бүлөдөгү ата-эне баласы балатка жетип чоңойгучаңды туура тарбия бериш бул милдет болуп эсептелинет. Анан ошол ата-энесинин көзөмөлүнөнбү же болбосо өзүнүн кандайдыр бир диний билими жоктугунанбы кетип атышат. Кеткендер келип атат. Анан ушул келгендерди биз коомчулукка кантип кошушубуз керек? Же болбосо аларга катуу жазадан башка кечирим жокпу? Ушуга жооп берип койсоңуз, мынакей бизде ошондой эле Мырзалиев Ысакбай агабыз да келип отурат. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы. Эми албетте азыр Сириядагы проблема ал жердеги кырдаал таптакыр башка. Ал бир кезде акчага же идеология же диний көз караштан барса, бүгүнкү күндө кантип тирүү калыш керек деген көйгөй менен жүрүшөт ал жердегилерчи. Баргандар. Ооба, себеби бүгүн Сирияда баягы мурдагы террористтик уюмдар, динди чүмбөт кылган уюмдар бүгүн алдыңкы аренада эмес. Аларда бүгүн акча жок. Алар нефт байлыктарын ээлеп турбайт бүгүн. Алар кырылып, босуп, качып ар жерде жүрүшөт. Ошон үчүн жанагы күйөөлөрү өлүп калган аялдар Иракка чейин качып барып, бирок Ирактын закону боюнча бүгүн өлүм жазасына тартылып отурганы да бекеринен эмес да. Адам аласы ичинде, койдун аласы сыртында дейт да. Биз билбейбиз ким кандай ой менен келерин билбейбиз. Ошон үчүн бул жерде кайра келгендер сөзсүз түрдө кылмыш жаза кодекси боюнча ошол чет өлкөдөгү согуштарга катышуучулук боюнча, жалдануу боюнча, же адамдарды жалдоо боюнча, беренелер боюнча жоопко тартылышат.
Бирок ушул жерде биз ошол адамдарды кайра коомго интеграциялоо же болбосо аларды реабилитация кылуу деген маселелерди карашыбыз керек да. Бул жерде адвокаттар, тергөөчүлөр, ошол кылмыш ишин карап аткан тараптар ар бир адамды аябай кылдат изилдеш керек. Ал чындап эле бирөөнү ээрчип кеттиби, адашып кеттиби, билбестен бардыбы, акча табам деп бардыбы, же диний негизде мен жихад кылам деп бардыбы. Ошону ошол тергөө процессинде так аныкталыш керек да. Ошо баарын эле бирдей эле камап жиберген да туура эмес болот. Согушка катышып келиптир деп элечи. Демек, аябай изилдеш керек. Алар сөзсүз контролдо туруш керек. Себеби бир кезде ошол идея менен кеткен. Бир кезде кызыгып кеткен. Анан ал жерде болбой калгандан кийин окуй мен адашыпмын, окуй мен билбей калыпмын. Мен Ангела подобный периште элем, анан кийин бүгүн мени кечирип койгула депчи. Ошон үчүн ар бирин тыгыз караш керек да, ар бирин. Демек ушул Сирияга алданып кеткендердин категориясы өтө көп жана аны айырмалоо дагы татаалга турат экен да. Анан кайтып келгендерди ушул жерде турган активисттерге мен суроо бергим келип турат. Өзүбүздүн катарыбызга, коомчулукка кошушубуз керекпи же аны изоляцияда кармаш керекпи? Анткени белгисиз болуп атат да. Кимдир бирөө азгырылып калгандыр чынында эле. Кимдир бирөө азгырылдым дегендин маскасын кийип келгендир да. Зорго качып келсе биз аны алып келип алып сен ушинткенсиң деп камабашыбыз керек. Анан коомчулукка аралаштырып көрүп, аны кандайдыр бир күнүнөбү же кандайдыр саатынабы текшерип туруш керек. Кандай реакция жасап атат? Балким азыр мисалы үчүн өзүңүз айттыңыз да, аларды УКМК карашы керек, өтүп кетип атканда чек арадан кармабай, эмне үчүн учуруп жиберет аларды депчи. Анан мындай ойлой турган болсо, көпчүлүгү айтат мен эс алганы кетип атам, же болбосо товар алып келгени кетип атам, же башка дегенде кантип айырмалай алат? Аракетинен байкалат да, мисалы үчүн бир кандайдыр бир радикал кадамдарды жасап жүргөн, балким мечиттерге тынбай барып жүргөн адамдар болушу мүмкүн. Азыр айтып атпайбы, келип Сирияга барып, келип кайра кетип калгандар бар экен. Ошол кайра кетип калганы, ошолорду көзөмөлгө алыш керек. Мисалы үчүн үй бүлөсү менен кетип атат, үйүн култап коюп кеткендерди ошолорду көзөмөлгө алса эле билинет да. Ал буга чейин кошуналарынан сураш керек. Анан бул кантип кетип калды деп кетип калгандан кийин кошуналардан сураштын кажети жок. Ошол алдына алыш керек. Алдын алуу иштери чабал болгон үчүн Сирияга көп адам кетип атат. Ал жака барып кенин психологиясы бузулуп атат. Биз билбейбиз эми ал балким келип алып, мен адашып калдым деп алып, бир күн келип бир жер жардыр ийиши мүмкүн. Ал жактын буйругун аткарышы мүмкүн дегендей. Ошон үчүн ар бирин категорияга бөлүп, эгер адашка чындап адашкан болсо, биз аларды коомго кайра аралаштырышыбыз керек. Анан сиздерге суроо, мынакей сиздердин тааныштарыңыздар же болбосо балаңыз, бирисинин акеси, бирисинин кошунасы жана башкалар кетип жатат да, анан сиз айтсаңыз, эмнеге алданышат? Же ошончолук азгыргандар аратыр болобу? Ушунчалык психолог болушабы? Эмне деген сөз менен алдашат? Сиздин мисалы үчүн кайсы таанышыңыз Сирияга кетти эле? Менин акам ошо 2013-жылы үйдөн чыгып кеткен. Түркияда иштейм деп, атам отурат бул жерде. Биринчи өзү кеткен, кийин үй бүлөсүн чакырган, 2 баласы болгон да. Кийин ал жерде туруп, кийин Сирияга кирип кеткен. Курандан кичине жаттаган, ошондой да. Мисалы үчүн ошо Куранды маанилерин жакшы түшүнбөстөн эле кеткенби. Ошондон кийин мен аны менен байланышып, кийин кайтууга үндөдүм аны. Мен аны. Мисалы үчүн мен Азхарда мисалы илим окугандан кийин, туура жол көргөндөн кийин ошого мен түшүндүрүүдү баштадым. Жүргөндөн кийин кайра чыкты, Түркияга чыкты. Мен айттым, мисалы мен тап берем сизге адамдарды, Түркияны билбейм десе, мисалы, бир студент таанышым бар эле, ошого айтып, жунака акам чыгам деп атат. Кайтам деп атат, бул жолда мен түшүндүрдүм, айттым дегенден кийин ал чыгып жүрдү, кийин кармалып бияка келди азыр. Үй бүлөсү менен. Мен азыр бу жерде мени көрө турган нарсам бу жерде буларды у жака түртөгөн нарса биринчи болуп ашы диний сабаксыздык. Мисалы диний сабаксыздык болгондон кийин аны же муфтиятка же болбосо бул укук коргоо органдарына төңгөш кереги жок аны. Бул жеке адамдын өзүдө болуш керек болгон нерсе да бул. Анан келгенде аны күнөөлүүсүң, сен барып согушка катышып келдиң деп кармашты. Кармагандан кийин эмне болду? Кармагандан кийин соттолуп отурат азыр эми. Канча жылга соттолду? 15 жылга соттолду. Балдары, үй бүлөсү? Үй бүлөсү аялы ошо кичине балдары барлыгы үчүн чыгарып берилди. Эң кичине баласы 14-кө чыкканда 5 жылга кесилет деп ошондой өкүм чыкты. Ооба. Мынакей, анан мен аудиторияга дагы бир жолу суроо бергим келип отурат. Жогоруда айтып өткөндөй эле, ал жака келгендерге эгерде кечирим бере турган болсо, айрымдары кайрадан кетип атыптыр, экинчи жолу кетип атыптыр да. Ошон үчүн сиздердин пикириңиздер боюнча кандай эмне кылышыбыз керек?
кошуп алсак кайра кетип калса, кеткенде жөн кетпей азгыра кетсе 3-4-төн. Бул жерде бир эле укук коргоо органдары эмес, бир эле ошол психологдор эмес, бул жерде коомчулук жалпы өзү бардыгы киришиш керек да, бул маселе боюнчачы. Мисалы үчүн мугалимдер, мен ойлойм да бул жерде бир нерсени кошо кетчү жагдай бар. Мисалы азыр динде өзү айтылат да, 12 жаштан эркек бала немеге динге тартылыш керек, аял кыздар 9 жаштан жепчи. Бераткан эжейин агайын текшериш керек. Кайсы жерде окуп келди, кайсы жерде окуп келди. Анан баягы бизде кыргыздарда бир сөз бар, адалсынган молдонун үйүнөн 5 камандын башы чыгыптыр дегенчи. Ошол биринчи кезекте ошол баланы, кызды окутуп аткан ошол мугалими, ошол мечитте окутуп аткан өзүнүн устазы, мына арабча айтканда, ошол азгырып кетип атат. Мен өзүмдө эле бир агам бар Сирияда. Ошол 2010-жылы барып, 2016-жылы кайтып келди. Бирок ал согушкан эмес, ошол Дамаск шаарында ошол Ханафи мазхабы боюнча эле окуп, бирок ал араб тилин окуду да. Бул келгендердин айтат, ошондойлор менен анча-мынчасы менен сүйлөшүп калган жери бар экен. Ошол айтат да, бул жерде мындай дейт. Адашып барып калдым, тияк барып калдым дегендер туура эле дейт да. Себеби баягы биз биринчи Башар Асадга неме талкуу болуу, неме митингчилер чыгып эле андан кийин эки агым, диндин эки агымы согушуп кетпедиби? Анан ошондон кийин эле согуш кандай болуп кетти, эки тарап ким менен ким урушуп кетти, аны биз билбей калдык дейт. Демек бияктагылар деле аны баш айланып адашып эле келип алды деп айтат да. Демек ошол баягы жогоруда айткандай ушул тыкыр иликтеп туруп, анан кийин ошол чындап адашып кеткендерди, адашып кетпегендерди, же чындыгы эле бар болгондорду тыкыр иликтеп туруп анан коомго кошуш керек. Анын эң негизгиси ушул мына ар бир айылда, мына айыл өкмөт сыяктуу болсо, Кыргызстанда 400дөн ашык айыл өкмөт боло турган болсо, статистика боюнча, бизде дагы ошол ар бирде айылдарда, бир айылда 2-3төн молдокелер, имамдарыбыз бар. Ошолордун дээрлик көпчүлүгүн аттестациялоо, кайрадан аттестация болгондон кийин алардын билим деңгээлин жогорулатуу маселеси дагы жылда ишке ашып келет. 2014-жылдан баштап. Ошол Токотер негизи айта турган жери, жаш балдарды кайра чоңоюп бир багытка таза ишесин, мисалы таза нерсени булганган кир нерселер менен толтуруп калаардан мурда биз туура диний сабаттуу адамдарды чыгарып, ошолор аркылуу жаштарыбызга туура багыт бергенди жашынан башташ керек. Анда мисалы азыр биз Кыргызстандын Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун Сириядан келгендер тууралуу ой пикирин угайлы, андан кийин талкуубузду улантабыз. Эми Сириядан келгендерди эң татаал маселе, кимиси согушка катышып келди, кимиси алданып эле барып келди, кимиси мындай экономикалык мотив менен барып келди, аны билбейбиз да. Эң башкысы реабилитация кыла тургандарды эрге багып, анан алар менен иштеш керек да. Ким эгерде согушка катышып келсе, кол кандуу болуп келсе, аларга мындай айоо деген болбош керек, өтө катуу өкүм болуш керек. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз баарыбыз тааныгандай Нуржигит Кадырбеков дин жагынан жакшы эле билими бар, илими бар десек болот. Анын пикири боюнча катышып келгендерге катуу жаза көрүш керек экен да. Бардык эле адамдар ушундай баягы ой жүгүрткөн адамдар ушинтип айтышат да. Себеби эгер кылмышка тиешеси бар болсо, анын ошол баруунун мотиви эгер согуш болгон болсо, идея болгон болсо, же динди туура эмес түшүнгөндүктөн жихад маселеси менен барган болсо, ал жооп бериш керек деп. Ал эми алданган, адашкан болсо, ал ошондой электен өткөрүлүш керек деген. Эми бул өтө тыкыр карай турган нерсе. Келген ар бир адам укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болот да. Анын жашоо образы, анын айлана чөйрөсү, кылган иши, жүрүш турушу контролго алыныш керек. Ошондо ал акырын билинет кандай адам экеничи. Эгер бир маска тагынып жүргөн болсо, маскасы бир күн сыйрылат да. Мен дагы могу жерде эксперттерге, жаштарга бир нерсени айткым келет да. Биз ушул дин эркиндигин, дин тутуу эркиндигин, атеисттик эркиндикти жөнүндө сөз кылганда, анан Сирияда согушка катышып жүргөндөрдү сөз кылганда биз так бир нерселерди айырмалай билишибиз керек да, балдар. Бул биринчиден дин тутуу эркиндиги ар бир адамга берилген эркиндик. Биздин мамлекет бул эркиндикти берген, жана камсыз кылган. Биз ошон үчүн эч качан дин тутуучулардын да укугун тепселебешибиз керек. Алардын дүйнө таануусун, алардын дин таануусун, алардын чечимин, алардын укугун тепселебешибиз керек да. Биз ошол дин тутунгандарды жамандап, молдолорду жамандап, тиги
беш камандын баш чыгыптыр, андай мындай сөздүн кереги жок да. Ошо бул светтик атеизм, бул светтик радикализм болуп калат да. Ошол эле кезде мен дин тутунгандарга да айтам да. Өзүн эркин сезген, светтик багытты тандаган, мындай жүргөн адамдарды сен дин тутунбай атасың, сен капырсың, сен туура эмессиң деп алардын айтканга да укугу жок да. Биздин Кыргызстан мыйзамы боюнча бизде дин тутуу жана тутпоо эркиндиги бар. Бизде дин тутуу жана атеисттик ынаным эркиндиги бар да. Ар бир адам кайсы динди кармаганга өзү укуктуу. Эгер ал ошол дин тутуунун негизинде бир мыйзам бузуп кылмышка барбаса, кылмышка барса жооп берип калат. Ал эми конституциялык укугун ар бир адам өзү пайдаланыш керек да. Мына биз ушуну так анык билип алышыбыз керек. Кылмышкер Сирияда жүргөн бул бир, адашканы бир, а бул жердеги атеист же дин тутунган адам ар бир өзүнүн укугу. Демек, биз бирөөнүн укугун тепсебей үйрөнүшүбүз керек да. Анан сизге суроо, мына ушул кылмышка шектүүлөрдү укук коргоо органдары кантип кармашат жана алардын кылмышын мойнуна кантип коюшат? Бул туурасында мисалы биздин өлкөдө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде атайын берени бар. Ал беренеге ылайык 395 берене каралган. Ал берене жалдануучулук деп аталат. Жалдануучулук бул ар бир кылмыштын белгилери бар. Ал сиз айткандай, азыр суроо бергендей, ал кылмыштын белгилерине карата укук коргоо органдары тергөө амалдарынын жүрүшүндө мисалы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте атайын бул боюнча бул 10-чу бөлүм бар. Ал бөлүмдүн милдеттери ушул кылмыштарды, ушул категориядагы кылмыштардын алдын алуу жана тергөө амалдарын жүргүзүү болуп эсептелет. Иликтенбей калат деп мен ойлобойт элем. Анткени дегенде мына азыркы Нуржигит ыйман фондунун жетекчиси айткандай, иликтениш керек. Тергөө амалдарында баары иликтенет. Анткени дегенде ал кылмышты жасады же ошол кылмышты жасоого аракет кылды дегенде белгилери деп кантип таанылат, ал так мыйзамда көрсөтүлөт. Мисалга алсак, ал башка мамлекеттин башка мамлекетке куралдуу жаңжалдарды уюштуруу боюнча, ошол мамлекеттин аймактардын бүтүндүгүн бузуу боюнча, эгерде ошол жалдануучуларды азгыруу, ошолго чакырык жасоо же болбосо ошолорду материалдык жактан камсыздоо боюнча ошолорго мисалы 4 жылдан 6 жылга чейинки мөөнөт каралган жаза чарасы. Бул жашы жетпегендерге. Ал эми башкаларга ошол 6 жылдан 8 жылдык. Эң жогорку жаза чаранын мөөнөтү бул 20 жылга чейинки. Азыркы бул киши айтаткандай, үй бүлөсү менен баргандарда бул бир канча топ адамдар менен барганда ошол эң акыркы жаза мөөнөт 20 жылдан ашпоого тийиш деп көрсөтүлөт. Анан сизге суроо, ушул жогоруда айтып өткөндөй эле эң жазанын катуусу бул 20 жылга чейинкиси экен да. Ал эми сиздин балаңыз 15 жылга тартылыптыр. Анан ал кетип атканда сиз байкадыңыз беле, байкабадыңыз беле, негизи кайсыл күнөөсү менен ошончолук катуу жаза алды деп ойлойсуз? Бул акча менен яки башка бир нарса менен барган десе, менин 4 балам бар, төрөбү акча келиме болмаган да. Негизи ушул жөнөп атканда, Турцияга жөнөп атканда сизде эч кандай сезимдер болгон эмеспи, же сиз билбей калгансызбы? Мен билбей калганмын да, уну кеткенин. Кантип кеткен? Жөнөтмөстүм уну эми. Мисалы кантип кеткен? Бул мен деди бир жака барып келем, ата деди. Ушу чыгып кеткен боюнча кайтып келген жок да ол. Кегин бияка ушап берге Түркияда колго түшүп келгенде ham мен билгеним жок уну. Сен бир келип ушундай оğlunuz kayerda dedi. Türkiye'de dedik de biz. Türkiye'de desem boptur dedi. Biz hoşka ötünsüz dedik. Hoşka ötsem de Ali dumadan 4'te ne varam? Yazı yoğurup çıktı da 4 balası var öyle. Azır ketip atkanda eki balası var dedi. Demek alacakta al yaşap anан үй бүлөсү менен кеткенден кийин дагы 2 балалуу болуп, анан жалпы 4 баласы менен келген. Сирияда 2 балалык болгон да. Бул 4 Toroğuya oğul var, onlar öne gelin. Gelip ben geldi, şunaka ballarda ap getip karayısım havada oldu. Ben ballarda ap gelip yine 4 ay, ular 4 ay tergoda oldu. Söz türdü bir jamandыкты көрсөң, тилиң менен токтот дейт. Тилиң менен токтото албасаң, колуң менен токтот дейт. Колуң менен токтото албасаң, жек көрүп кой дейт да.
биринчи кезекте биз тилибиз менен токтотобуз. Ушул жерде ага эжекелер, агайларыбыз турган баардыгы айтат, токтот депчи, өзүңө кел. Бул жаман кесепет деп баары эле айтат. Бирок колубуз менен токтоткондо дагы мына биздин күч органдары өзүнүн колу менен токтотконго аракет кылат. Эгерде биздин коомго келип кошулуп аралашкандан кийин албетте түрдө жек көрөсүн. Буга баягы Нуржигит Кадырбеков айтып кеткендей, катуу бир жазага алыныш керек. Себеби экинчи адамга бул сабак болуш керек. Мамлекет ушундай күчтүү болуш керек. Адам өзүн тартипте алып жүрүүгө өзүн ыңгайлаштыра баштайт да, туура жол издей баштайт. Анан ушул программаны биз даярдап жаткан учурда негизи эле көпчүлүккө кайрылдык, көпчүлүктөн сурадык. Ошондо Сириядан келгендер менен жергиликтүү бийлик иш алып барбайбыз деди. Өкмөттүн дагы биз аларга тиешебиз жок деди. Айрымдар такыр эле биз түртүп салышты, такыр катышыбыз жок. Жыйынтыгында келип отура турган болсок, ушу бир гана улуттук коопсуздук кызматына эле таштап койсок, алар болсо күч менен гана күрөшүшөт буга. Ошондо мамлекет кайдыгерлик кылып атабы бул жерде? Кыргызстандын мыйзамдары боюнча террористтик аракеттерге каршы күрөш улуттук коопсуздук кызматына берилген. Ал координациялык орган деп аталат. Негизи ал жалгыз эле эмес. Ал терроризмге каршы аракеттенүүнүн баардыгын координациялоочу орган улуттук коопсуздук кызматы. Ал эми жергиликтүү бийликтер, прокуратура органдары, милиция органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана керек болсо мамлекеттик массалык маалымат кызмат каражаттары баардыгы ошол жерге кирет. Ошол терроризмге каршы күрөшүүчү функциялар баарына берилген. Албетте бизде азыр жергиликтүү бийликтердин деңгээли өтө түшүп кетти. Кечеги көчө балдары бүгүн тууган ургу көбүрөөк болсо айыл өкмөт болуп сайланып калып атпайбы? Ал терроризм менен күрөшүү маселесин түшүнбөйт. Ал мыйзамдарды оккан эмес. Ал билбейт. Ал дин тутуу эркиндиги деген мыйзамды өмүрүндө оккан эмес, терроризм эмес. Ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзамды деле 100% билбесе керек. Ошонун айынан мына кээ бир силер передача даярдап атканда билбейт экен деген ошонон чыгып атат. Компетенттүү эмес жергиликтүү бийликтер. Акчалуулар депутат болот, акчалуулар айыл өкмөт болот. Ошон үчүн көп нерсе аксап калып аткандыгы ошонун. Система бар кезинде мындай башка мамлекетке барып согушуп келүү же азгырылгандар болгон эмес. Анда эмес азыр биз Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы Сирияга барып келгендер тууралуу өзүнүн пикирин калтырып кетти эле. Ошону көрөлү. Буну биринчи кезекте алдын алуу албетте органдар ошол Сирияга кеткен жаштарды кетирбей коюунун алдын алыш керек. Эгерде барып келгенден кийин дагы сен Сирияга барып келдиң деп туруп аны айылында элден чыгып калып атпайбы? Керек болсо айылдагылар буну көчүрүп жиберебиз башка жактан дегенге чейин барып атышат. Андай болбош керек. Ал дагы кандай болгон күндө дагы Кыргызстандын жараны. Ал адашып калды. Аны биз кайра тарбиялап, адам өлтүрбөгөнгө, гумандуулукка үйрөтүш үчүн атайын мамлекеттин бир чоң саясаты болуш керек. Анткени бул деген биздин жарандар. Психологдор жетишсиз бизде. Ал психологдор менен иштеп, кадимкидей этап менен программа менен иштеп, анан ошолорду тескерисинче мындай туура пайдаланса болот. Урматтуу жаштар, мен Сирияга барып ушу адашып, мындай жол менен адаштырган экен, мен азгырылган экенмин деп ошол Сирияга барып келген адамдарды тескерисинче дааватка коюп, башка жаштарга үлгү кыла турган кылып пайдаланып, ушунчалык мындай билим берип, ошондой кылыш керек да. Эгерде алардын баарын түрмөгө камап, монтип жаза беребиз десе, албетте баягы эми органдар өздөрүнүн баягы мындай жобосуна өздөрүнө тиешелүү мыйзамдарга карашат, албетте, бирок күч менен жанагындай зордук, зомбулук менен маселе чечилбейт да. Жогоруда айтып өткөндөй эле Жогорку Кеңеште да Сирияга барып келгендерге жарандыктан айырыш керек десе, көрсө ал жакта деле кайчы пикирлер бар экен. Алардын арасындагы ошол эле Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевдин пикири боюнча аларды психологиялык жардам көргөзүп, коомчулукка тескерисинче кошуш керек дейт. Анан ошол экөөнүн айырмасын билүү кыйын болгондугу мына ушул биздин көйгөйүбүз болуп турат. Чындыгында сиздин кайсыл жакыныңыз кеткен Сирияга? Жана анын кетип атканда байкагансызбы, байкаган эмессизби? Ошондой эле кайтып келдиби, келген жокпу? Бул жерде азыр кайтып келгенлер туурасында талкуу болуп атат да тууралуу. Менин балам кетип кайтып келбеген. 2 айда ашакта каза болгон. 2 ай? Кайсы жылы кеткен? 2013 декабрда кетип, 2014 жылдын башында кабар келген, каза болду деген билген.
Ушундан биягы башка нерсени мен билбейм. Иштем деп кеткен. Иштейм деп кеткен. Эми келиним айтышы боюнча иштем деп чыгып кетти дейт да. Биз кабар болгон билбегенбиз кетип калган. Келгендерди, Сириядан келгендерди коомчулукка аралаштыруу маселеси боюнча бул тууралуу муфтият казият ар дайым даяр. Эгер ошол тергөө мына укук коргоо органдары иликтеп ушул адамдарга, ушул жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп списокторун бизге атайын берип, кошо бир иш кылалы десе, ар дайым даярбыз. Негизи ислам багыты боюнча ар кандай адам болушу мүмкүн, адашышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Чындап адашып, кайра ислам динине кирем, туура багытты табам деген адамдар болсо, биз акыйда жагынан анын ошол канчалык бир деңгээлде психологиялык жактарын башкасын туура жакка бурганга ар дайым кызматташканга даярбыз. Кудай буйрса алар менен кеңешип, жакшы ойлоодо, жакшы советтерди, ислам боюнча жакшы туура пикирлерди аларга акыйда боюнча сабак бергенге биз ар дайым даярбыз. Азыр берүүнүн соңунда сиз дагы пикириңизди калтырып кетсеңиз, сиздер кармап атканда, ошол мойнуна коюп атканда укук коргоо органдарынын мүчөсү катары сиз ал жерде адвокат болуп катышкан учурларыңыз дагы болгонбу? Практикада мисалы болгон учурларда жаза чараны мисалы жеңилдетилген тартипте көрсөтүлөт. Мисалы УКМК мисалы тергөө амалдарын жүргүзсө, алардын милдети прокуратура органына берилген учурдан баштап токтотулат. Ал эми прокуратура органы тергөө амалдарын туура же негиздүү тартипте алып баргандыгы жөнүндө баа берет. Андан кийинки гана соттун өкүмүн берүүчү ошол сот органына өткөрүп берилет. Соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө жана тергөө амалдарынын жүрүшүндө ошол Сирияга барган же ал жакта ошондой бир согуштук аракеттерде болуп жүргөн адамдардын максаты эмне, ал жакта кандай аракеттерди көрүлдү, ошол жөнүндө баардык териштирүүлөр жүргүзүлөт. Ошолго жараша соттун өкүмү жана жаза чарасы белгиленет, көрсөтүлөт. Ошол 2013 жылда аябай активдүү иштеп атпайбызбы? Алар бул жакка кайтып келүүнүн жолун да издебейт да. Алар ошол жерге барып кан аккан согушка аралашат. Ошол жерде чын бирден чын ниети менен кеткендерчи. Адашып баргандар кайтуунун жолун издеп атпайбы? Кайтып келип калды асты. Бул жака кайтып келип, мисалы үчүн өздөрү кечирим сурап аткандарды карап көрүп, сүйлөшүп көрүп, алардын кыймыл аракетин, балким убактылуу кармоочу жайларга киргизип, атайын адамдар менен сүйлөштүрүп, коомго аралаштырып, алардын психологиясын көбүрөөк психологдор менен сүйлөштүрүп, алардын психологиясын бул жака жашоого, ал жактан согушка караганда бул жакта жашоо тынч экенин, мамлекет бул биздин мамлекет дин тутуу эркиндигине каршы эмес экендигин, каалаган динин тутканын, каалаган убакта намаз окушун, каалабаса намаз окуй коюшун, ошолорду кененирээк түшүндүрсөк, адамдар кайра ошол Сирияга барып адашып калгандар биздин катарыбызга кошулуп, кайра биздин мамлекетке салым кошушу мүмкүн. Мен ойлойм, мен өзүм кесибим юридический институтта окуйм 4-курста. Бирок мен өзүм диниме, мен мисалы билем да ким радикал, ким экстремизм, ким башка уюмда, кайсы фыркаларда, кайсы агымда экенин мен билем да. Кээ бир жаштар кайсы маскапта экенин да билбейт. Кээ бир кайсы мисалы намаз окушту да билбейт. Ошолорду азгырып кетиш оңой. Эми ошолорду ким кепилдик берет? Ошолор кетпей коет деп. Кайсы бир фыркаларбы же уюмдарбы аларды алып кетүү жолдорун, ар кандай жолдору бар. Эми жыйынтыгына келсек, ошол Сириядан келгендерди мен ойлойм, ошондой бир эгерде кылмышка аралашпаган болсо, аны коомго кошуш керек деп ойлойм. Бул жерде биз кескин айта турган нерсебиз, эч качан бир динди терроризмге же экстремизмге байлап күнөөлөгөн туура эмес. Болгону ошол динди пайдаланып чүмбөт кылышат да. Өзүнүн саясий, экономикалык кызыкчылыгына жетүү үчүн бир динди пайдаланат. Мисалы Сирияда согушуп аткан Жабхат ан-Нусра же Ислам мамлекети деп аталган уюмдар, өзүн биз сунни багыттагы Маханафи мазхабындагы уюмдарбыз деп аташат. Бирок кылган иши максаты динден чыгып кеткен таптакыр. Куранга дал келбейт. Ошон үчүн дүйнөлүк аалымдар чогулуп туруп, Ислам мамлекети деген уюмга силер исламдан сырткарысыңар деп ачык кат жазышты. Исламдан чыгып кетишкен да. Дин деп атай албайбыз. Аны эмесе азыр жыйынтыктоочу сөздү ошол жерде туугандары барып келген жана ошондой эле кайтпай калгандарга берели. Сиз айтып өтсөңүз, кетем дегендерге эмне деп айтасыз? Анткени сиздин агаңыз келип өмүрүнүн жарымын ошол абакта өткөзө турган болуп калды да. Биринчи кезекте айтат элем,
dinди жакшыраак үйрөнүп, мамлекеттик болгон нелерди окуп, окууларды окуп, дүйнө таануусундагы, дин таануусундагы өнүктүрүүнү мен каалайт элем. Мисалы үчүн мына барып келди, мисалы 4 бала жетим калды, 15 жылдан кийин чыгат. Олар кандай тагдыр күтүп атат, Кудай мен өзү билет. Мен айтат элем, мисалы ошонун биринчи орунда, мисалы динин үйрөнсүн. Ислам дини кандай өзү? Мисалы исламдан сүйлөштөн алдын динди өзү үйрөнсүн дейм мен. Мисалы үчүн жол танлаштан алдын, бир жака кетиштен алдын фикирлейдиген, бу динимге туура келадымы, бу дүйнөмгө менге жакшылык алып келадымы дейдиген fikir egasi bo'lishligini xohlardim men. Mana birov yetalab ketadigan emas, o'zini shaxsiy fikri bo'ladigan odam bo'lishni xohlab qolardim. Ma'qul, жыйынтыктоочу ушу Нурбек мырза кыскача сиз айтып коюңуз, пикириңиз болсун. Жыйынтыкты айткан болсок, жогоруда жакшы сөздөр өтө көп айтылды. Эми да токотерин айта турган болсок, биз ошондуктан ислам дининде бешиктен кабырга чейин илим алыш парыз. Илим алууда аял эркек деп исламда ажыратылбайт. Жалпыга экөөнө тең укук берилген. Ошондуктан биз жашыбыздан баштап илимди ошол бир эле чектеп коюп, светтик билимге же диний билим эмес, жалпы адам баласына керектүү болгон пайдалуу илимдердин баардыгын алганга ислам дини чакырат. Ошондуктан илимди билимдүү болуп, өскөнгө, өңгөнгө мамлекетибизге салым кошкон Кудай Таала ар бирибизге жардам берсин. Мынакей, бүгүн биз согуш таласына барып келген жана азгырылгандар тууралуу кеп курдук, талкууладык дегендей, анан алардын кайтып келгенден кийинки келечеги кандай болот деп дагы буга дагы суроолорду алганга аракет кылып көрдүк. Балким биз мамлекет жана коомчулук буга өзүбүздүн салымыбызды кошуп, аларга кандайдыр бир жардамды көргөзө турган болсок, балким сөөгү сыздап же ыйлап отурган ата энелердин үмүтү акталып калмак. Ушуну менен биздин эфирибиз аягына чыкты. Сиздер менен жарым саат бою мен Альмира Абидинова болдум. Кийинки ачык талкууда жолугушканча аман болуңуздар.